Мен агайыма кошулуп кетем. Тилекке каршы бизде партия куруучулук, партостроительство толугу менен азыркы учурда кулады десек болом, же жетише элек десем болом. Жаңылышпайм, буга чейин мисалы 30 жыл биз демократия куруп келатабыз деп аракет кылып аттык, көрсө биз олигархияны куруп келген экенбиз да. Азыркы учурда бизде толук олигархия системасы кабыл алганда, ошон үчүн агайым айткандай, бизде азыр партиялар осо болуп калган. Генеральный директор бар, осо бар, акционерлер бар, бүттү. А жанагы иштеп аткан менеджерлер, жанагы кароочулар дегенде, жанагы шопур-мопурлар тигалар эч кандай служба безопасности, алар эч кандай значение эметпейт. Бир гана ошо генеральный директор, акционер бүттү. Ошонун артынан жанагы бизнес чыгып аткан ушул да, жана сиздер айтып аткан мисалы мынча акча алып келсең, тигинде болсоң кандидат болосуң деген ошол чыкты. Анан эми буга чейинки келген партиялар мейли, балким алар ошо менен жашап келди деп десек да, бирок мени дагы таң калтырганы азыркы жаңы түстөп келген 2019, 18, 17 жылы пайда болгон атайын ушул 2020да шайлоо барасы деген жаңы партиялар, өзгөчө жаңылар десем болот. Эми жаңылар деген ким? Буга чейин саясий өңдөөндө көрмөгөндөр азыр чыгып атпайбы? Ошолор биригип туруп, партиялар ачып туруп, мен ошолордун күттү элем. Бир күчтүү идея менен чыгабы? Жок дегенде ушу жаштар улуу мынга мындай айтканда үлгү көрсөтөбү? Биз бизнес үчүн эмес, биз улуу идея үчүн чыгып атабыз. Биз кыргыз мамлекетин мындай тигиндей баягы тете калып барабыз деген бир чоң стратегический алып келем десе, мына буга чейин мейли азыр эми шайлоо башталды, балким шайлоодо угабыз. Эртең 4-октябрдан баштап балким улуу идеялар чыгаттыр баягы. Кыргыз каганаты дейбизби, же бир империя курасы, эми мындай айткандачы. Бирок съезддер өттү. Съездден баантын мен аңдып отурдум, угуп отурдум, бир да съездде андай улуу бир идея чыккан жок. Мейли буга чейинкилерди айтпай эле койм, алардыкы понятно, бизнес дегендей да. Бирок тилекке каршы ушу жаңы келаткан жана баланча түкүнчүдөн партиялар чыгып, алардын айтпай эле койгон, азыр тренд болуп атпайбы? Ошого эле гана кошул, ошолор таза деп. Мен дагы көп мындай айткан үгүттөштү. Ошо кошулсаң мындай, тиги кошулсаң мындай. Булар жаңылар дечи, бирок тилекке каршы аларда да жок идея. Алар дагы ушул инсандардын артынан ээрчип атышат да. Мындай айтканда, эгер бул баланча түкүнчө келсе, биздин арабыз күчтөнөт дагы, анан биз баягы атырып чыгабыз депчи. Бул тилекке каршы опять же путь никуда да, орусча айтканда, туңгуюк. Булар кайра эле баягы буга чейинки мурунку экс ажоос айткандай, сен да ажыдаарсың дегенде, булар деле ажыдаар кайрыланат. Анан 2025ке кайра эле ушул кейписке келебиз да.